Радио мектепке кирген бардык күүлөрдүн ноталары жана аудиолору интернетке жайгаштырылды. Аларды сиз facebook.com жана Namba KG адреστери боюнча таба аласыздар. Көнүгүүлөрдү жакшылап өздөштүргөндөн кийин биз күүлөрдү үйрөнө баштайбыз. Биз үйрөнө турган биринчи күү бул элге кеңири белгилүү элдик күү сыбызгынын кер толугу. Адегенде күүнү көп жолу кайталап угуп өзүбүзгө сиңиребиз. Анан күүнү баштан аяк ойнойбуз. Баштан аяк ойноп калгандан кийин күүнүн нота коштолгон аудио менен чогуу ойноого аракет кылабыз. Өзүңүздүн ойногонуңузду үн жазуучу каражатка жазып, угуп көрүү талапка ылайык. Мисалы үчүн, азыркы заманда үн жазуучу каражаттын түрлөрү көп, өзгөчө биз өзүбүз көтөрүп жүргөн смартфон, телефондорго жаздырып туруп, кайра оригиналга салыштырып угуп көрүү абдан пайдалуу. Биз үйрөнө турган экинчи күүнүн аты Бурулчанын Серкинчек деп аталат. Күүнүн автору Бурулча Осмонбек кызы 19-жылдын экинчи жарымында 20-жылдын башында жашап өткөн. Ал киши темир комуз аспабын өнүктүрүүгө чоң салым кошкон улуу устаттардын бири. Анын бул күүсү темир комуз күүлөрүнүн классикасына айланган. Бул күү жанры боюнча обон күүлөрдүн катарына кирет. Автор өзү бул күүсүн аткарарда адегенде сөздөрүн обон менен ырдап келип анан күүгө өткөн.
etken selkinçek. Kız ekende doğurun kılçayıp gelbeyt gelinçek. Şırda koyup boğuz olup üydü koğuz dedirsek. Kesir jakka jolabay kel beri bol gelinçek. Bolmoq emes kasiyet boy götürüp gerilsek. Selkinçekti tebalbay osmanlardan jеңilsek deydi. Yetenekte gül uçup el tebeni selkinçek. Yaşıl жоғлық жетпінчек. Yaşlı tepkin selkinçek. Şair münes şamdağay jaylar bol gelinçek. Yaş ömürdü güldürdü yaşlı tepkin selkinçek деген. Buğa çayın oynagan könügülörüzde, jana güylörüzde biz bir doğuştu Temirgo'muzun dilin bir kavuğu menen alganız. Başkaça aytkanda bir doğuş, bir kavuğu. Alemi köpçülük güylörde tildi bir kavuğu menen 2'den 5'ke çeyinki ündördü aluga bolat. Misal üçün. Bir kakkanda 2'den doğuş ketadi. 3'ten doğuş ketken şuralar var. Ayrımcılarda 4'ten doğuş ketadi. Muzikалық praktikada bir kavuğu menen 5'ten doğuş algan türler var. Notada bir kavuğu menen alıngan bir neçe doğuşlar liga dep ataluvçu jasmal iri sızık menen biriktirilir. Bu güydü gezigүүчү dagы bir ыкма dünyelik muzika tilinde farşlak dep ataluvçu kıska doğuşlar. Alar kичинекей nota menen belgilenip sozuluşu özünün kийинки notaga koşulат. Muzikada negizden alar koğuzluk üçün kollanılan. Temirgomuzda farşlaklarda alуу üçün tilin tez kıymığı talap kılınan. Farşlaklarda oynamada doğuş biyikliğinin taktığına көңүл буруш керек. Adegende güğünü köp жолу кайталап окуп өзүбүзгө сиңиребиz. Andan soň adegende tataldıraак кайрыктарын oynop özдөштүрүp, andan kүйünü baştan ayak oynayız. Baştan ayak oynop kalgandan keyin kүйünü nota koşulgan audio menen çogуу oynooga hareket kılabız. Özüңүздүн ойногонуңузду үн жазуучу каражатка жаздырып, өзүңүздү угуп көрсөңүз бизге пайдалуу болот. Биз үйрөнө турган эмки күү Temirgo'muzun salttуу güйлөрүнүн бири элдик күү эркин тоо. Күйдө биз темпке жана өлчөмгө жакшылап көңүл бурабыз. Бул күүнүн темпи биз буга чейин ойногон 2 күүнүн арасында тезирээк. Ал эми өлчөмү аргыл. Өлчөм негизинен 2 түргө бөлүнөт. Birincisi bu ek üçlü ölçüm, al 1-2 yoksa 1-2-3-4 деп саналат. Азыр ушул эркин тоо өзүнүн жүзүндө ойнойт, бул 4кө саналат. 1-2-3-4. Üç üçlü ölçüm. Bu ölçüm daima 3'e sanalат. 1-2-3, 1-2-3. Şunday 2-3'lü jana 3-3'lü ölçümдөр almashılıp oynanıp turат. Ошондой эле татаал өлчөмдөр деген түшүнүк бар. Бул татаал өлчөмдөрдө 2-3'lü жана 3-3'lü өлчөм аралашат. Азыр 1-2-3 жана 1-2 экөө кошулган өлчөмдү ойноп көрөбүз. 5-8 деп аталат. Бул күйдө дагы бир ыкма кездешет. Ал стаккато. Staccato degeniz kıska, çokup oynoo degeni düşündürüyor. Staccato notada notanın üstüne koyulan çekit arqılуу belgilenir. Misal üçün. Özümüzden bayqaganday Temirgomuzda staccato alуу üçün yerinde kısıp tildin kıymını toktatабыз.
жолу кайталап угуп, өзүбүзгө жүрөгүбүзгө сиңиребиз. Андан кийин баштан аяк ойноп чыкканга аракет кылабыз. Өзгөчө татаал бөлүктөрүнө көбүрөөк токтолуп, кандай татаалдыктар болсо ошонун баардыгын жеңгенге аракет кылабыз. Баштан аяк ойноп калгандан кийин күүнүн нота коштолгон аудио менен бирге ойноп көрүүгө аракет кылуу керек. Өзүбүздүн ойногонубузду үн жазуучу каражатка жазып, салыштырып угуп көрүүбүз керек.